Assalamu alaikum, qadırman Qırgız jurtum. Улуу элдин ураны Манас. Кандай гана кыйын күнгө кабылбасын. Кыргыз Манаста буран чакырган. Манас Кыргыздын руханий кубаты. Буран чакыруу менен бүгүнкү сабагымды баштайын. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүңөн бүткөндөй, асман менен күнүңдүн тирөөсүнөн бүткөндөй, алды кара калың жер Манасыңа жердигинен түткөндөй. Дүйнөдө кандай гана эл болбосун, бабаларынан калган таберик катары, асыл сөздү ыйык мурас катары көрүп, аны аздектегенге далалат жасайт. Аң сезими тунук, акылы сергек, жүрөгүндө киндик каны тамган жердин топурагын ыйык туткан адам ата журттун алдында өзүн милдеткер сезет. Ата бабаларыбыз куштай сызган кыска өмүрүндө каруусун казып, жанын азык кылып, кандай күндөрдү башынан өткөрдү. Мекенин сактоого, кызматын актоого камурса демек, артына турган эли эртеңкисинен эмне үчүн үмүт үзүлсүн. Ошондуктан кыргыз элинде түсү ийгиден түңүлбө деген сөз бар эмеспи? Урматтуу окурмандар, Манас эпосу боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. Ал 5553 ыр сагынан турат. Бул көлүм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилдиктин көлөмү болуп саналат. Тактап айтканда, Манас эпосун өзүн гана алганда эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык. Сагынбай Орозбак уулунун 180.378 сап, Саякбай Карала уулунун 84.830 сап, Чокморовдун 103.090 сап, Жусуп Мамайдын 53.280 сап ыры бар. Демек, Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кочкон эң чоң салымы бар. Эпостун баш каарманы Манас Баатыр тарыхый киши болгонбу? Болбосо ал качан жашап өткөн? Кандай иштерди кылган? Бул сыяктуу суроолорго азырынча бир жакты так жооптор бериле элек. Мындай суроолорго толук жооп берүү үчүн эпостогу тарыхый окуяларды, мифологиялык түшүнүктөрдү, эпостун тилин, диний ишенимдерди, эпостун айтымдарынын арасындагы айырмачылыктарды, каармандардын сүрөттөлүшүн сюжеттик изилдеп, аларды тарыхый окуялар, каармандар, булактар менен байланыштырып, изилдеп чыгуу керек жана келечекте көптөгөн изилдөөлөрдү талап кылат. Манасчылар Кыргыздын биринчи фольклор изилдөөчүсү. Манас дастаны менен манасчылардын чыгармачылыгы табигый жоорулушуп кетет. Манастын окуясы жана Манастын ким экендигин билбесе, аларды башында ким жаратып, ким биринчи айтып чыгат эле деген суроо туулбай койбойт. Албетте, Манас кыргыз элинин арасында жашап, анын көрсөткөн каармандыгы менен ченемсиз айкөлдүүлүгү эл эсинде сакталып калган. Анткени менен дастанды биринчи айткан адам Жайсаңырчы аталып, ал Манасты өз көзү менен көрүп, тим болбой анын казаттарына чогуу катышкан киши экендиги белгилүү. Мындан сырткары, дастанда романдын ырчуулугу жөнүндө эскерилет.
Бирок ал Манас айткан эмес окшойт. Эпоста анын аты Каратай деп айтылат. Ал сөзгө чечен, жамакчы акын болгон. Ырдап, кыр чоронун көңүлүн ачкан. Ал эми жайсаң болсо, Манастын окуясын айтып, дастанчы катары таанылган. Кыргыз элинде сакталган уламыш боюнча мындан 500-600 миң жылдар мурун Токтогул аттуу айтылуу манасчы болгон экен. Карыялардын кебине караганда 18-кылымда Ноорус деген атактуу манасчы жашаган. Анын өмүр баяны жана манасчылык өнөрү туурасында да так маалымат жок. 16-кылымда жашаган Сейф-ад-Дин Мажмуат Таварих эмгегинде Манас дастаны туурасында маалымат жазылган. Кыязы Токтогул манасчы ушул жашаган мезгил убагына туш келет окшойт. Элим деп, жерим деп сүйгөн эр-азаматтар. Бүгүнкү сабагымды жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Сак саламатта тургула.